Meni төрөгөн энем өзүнүн кайын эжесине белгилүү себептерден берген. Өзү негизи ата эненин ыраазычылыгын алыш керек дейт. Бирок мени баккан энемдин ыраазылыгын алышым керекпи? Мени 11-ci күнүмдөн багып алган. Аларга эч мээримин бере албадым. Баккан апамдын ыраазылыгын эле алсам болобу дейт. Субханалла. Эми бундайлар турмушта көп да. Төрөп кийин кандай бир себеп менен таштап кеткендер дагы бар. Астагфирулла. Кандай бир себептер менен мейли туугандарга таштап кетсе го да кичине более-менее да совсем эле бир больницаларга таштап, же болбосо башка жака таштап кетип калып атпайбы бул арам иштер менен, я. Бирок сизге кандай болбосун 11 күндө деп атасызбы, мынакей. Кандай болбосун ошол 9 ай сизди көтөрдү. Башка баккан энени албетте урматтаңыз, сыйлаңыз. Бирок кандай болбосун бул жарык дүйнөгө ошол эненин ичинде турдуңуз 9 ай. Ошонун каны менен, ошонун сүтү менен, ошонун кыйынчылыгы менен кандай болбосун келди. Ошон үчүн мен айтарым, ал энени дагы сыйлап коюңуз. Ал энени дагы эмес, ошол эне сиздин негизги энеңиз ошол болот, төрөгөн эне. Таштап койду, карабай койду, бакпай койду, күнөөсү эми эртеге кыямат күнү. Алла таанам. Бирок энсе бардыгына Алла инсап берсин, эгерде тирүү болсо, ошону сиз сыйлаңыз, урматтаңыз, ошол сиздин энеңиз. Албетте багып чоңойткон, ал дагы орунду, экөөнү сыйлап койгонуңуз эч кандай соо кем болбойт го дейм. Менин күйөөм дагы үйлөнүп алган, 8 жыл болду, 2 баласы бар. Кандай кылсам болот? Бирок көп урушабыз. Ошондо мен көп талак сурайм. Ушул суроолорго жооп берип коюңузчу. Жок, сиз талак сурабаңыз эми. 8 жыл болду жашап атасыңарбы? 2 баласы барбы андан дагы? Талак сурабаңыз. Сиз адилеттүүлүктү сураңыз. Мээримдүүлүктү сураңыз. Жакшы мүнөз, динди сураңыз. Ахиретке даярдык кандай болуп атат деп ушуну сураңыз. Талактан ялас. Намазыңыз кандай болуп атат деп сураңыз. Анан ынтымак менен ушунча болгондон кийин эми кайра кереги жок да. Урушуп талашканда анан көрөк ал адилеттүү болсун, тең карасын, тегиз карасын, бардык жагынан. Ортоңордо дин болсун, иман болсун, бакыт болсун. Устаз, мен шайтандын азгырыгынан коргонуу аттуу китепти окуганда намазда чүчкүрүү шайтандан деп турат. Ошол чынбы? Адамда аллергиясы бар болот го. Болсочу кандай болот? Жок, чүчкүрүү бар го, өзү чүчкүрүү периштелерден деп келет. Чүчкүрсөңүз, бул периштелерден. Алхамдулилля деп коюш керек да. Алхамдулилля деп. Эстейт го, оозун ачып эстейт. Бул шайтандан дейт. Ошон үчүн мисалы эстегенде ооз жабат. Бирок сиз туура айтасыз, ошол жерде китептерде келет. Эгерде намаздын ичинде чүчкүрүү дагы боло турган болсо, эстөө да боло турган болсо, экөө тең шайтан деп келген жеричи. Мындай жерлер бар. Бирок бул жерден мындай деп караңыз. Мисалы ал чүчкүрүп турган болсо, алхамдулилля дебеш керек. Эчтеке эмес, аллергиясы болсо ал оорулуу, ал атайлап чүчкүрүп аткан жери жок да ал. Кете атайлап чүчкүрөсөң чүчкүрө албайсың го. Буга эч кыжалат болбош керек. Атай неме чүчкүргөндө оозу сөзсүз жабыш керек. Өзгөчө эстегенде оозу жабыш керек. Атак намаздан сырткары чүчкүрүү бул периштелерден. Алхамдулиллахтын рахмат. Ошон үчүн биз алхамдулилля деп айтабыз. Аны уккан киши ярхамкалла деп дуа кылат. Ошол китепте дагы кооз канаттууларды себепсиз багууга болбойт дейт. Себеби адам ибадаттарын таштап азгырып кетиши мүмкүн. Ошондо ал бир гана канаттууларгабы же башка жаныбарларга да тиешелүү дейт. Өзү кайындай гана канаттуу болобу, оюн болобу, айырмасы жок. Алладан бейкапар кыла турган болсо, бул кандайдыр бир деңгээлде күнөө катары кетет. Биз ошо канаттууларды көргөндө эгерде машалла Алланын кудуретин караңыз. Бул балыкты караңыз кандай жаратканын. Бул көпөлөктү караңыз, канаты кооз, фиолетовый, сары, 3 точка бул жагында деп биз Алланын жаратуусуна биз көңүл бура турган болсок, мейли канаттуулар деле болсун. Анда ал жакшы эле. Атак уруксат берет, бирок зулумдук кылбай караганга. Жакшы түш көрсө кимге айтыш керек? Ошондой эле көргөн түштөр бул дүйнөдө чындап боло алабы? Жакшы түш көргөнүңүздө сизди көрө алган, сизди жакшы көргөн, ушу туура көргөн кишиге айтыңыз, башкага айтпаңыз. Анан кээде албетте мынау руя салиха деп коет, бул бушра, жакшы түш, албетте Алла Тааланын тарабынан бизге бир кубаныч, бир колдоо катары.
Кудай кааласа сен жакшы түштү дайыма жакшыга жоруш керек, анын пайдасы тиет. Ошол китепте дагы Каап деген айтуу шайтандын амалдарына жол ачкандык деп хадистин бир сүйлөмүн түшүнбөй калдым. Бул эмне деген мааниде турат дейт. Бул Каап деп калабыз го, ушундай кылса мындай болот эле, Каап мындай кылса мындай болбойт эле деп. Ошого шайтанга жол ачпаш керек да. Мен башында айттым го. Мисалы тагдырга Каап бүгүн чыкпай эле койгондо мындай болбойт эле. Мынал менен жолукпай эле койгондо мындай болбойт эле Каап деген андай деп айтышат. Алла Таала тагдырдагы тие турган нерсесин берди, боло турган нерсе болду деш керек.